Çıkarılan toрлар birinci iretте тазаланганда бұл чындыгында eski торлар көп чыккан. Чыгарылган торлардын 70%. Даже ушул торлар остров калып кеткен, унутулуп калып кеткен eski торлар. Ал жерге өртү, каз, балыктын баары уже чирip кеткен, жайгашып. Анын баарын чыгарып, анан тазаланып кеткен жер бул. Өзүңүз белгилүү болгондой Зарифте да сунуп тазалап чыккандан кийин контрольный 3 күн, 1 жума менен айтпай кайра кирип тазалап аттык. Ошо топтун чечимине. Анан келгенде экинчи ирет тазалаганда почти 60-70% таза торлор чыга баштады. То есть биз баягы жаңы салган торлор. Астындагы мусорду тазалап койсок, тоор чаташпайт деген максат менен сала баштадык. Көп сала баштадык. Жарына чейин жеткенбиз, Караколдон баштап. Анан 2 күн мурун бияка контрольный келдик. Көчө дагы 2,5 километр торлор. Жалаң жаңылары. Силер ал торлорду эмне кылып атасыңар? Өрттөп атасыңар? Жок, экологияга өткөзүп. Ну зачем өткөрүп? Сразу эле өрттөп салыш керек. Алар кайра сатып аткан турбайбы алар деген. Ал балыкчыларга. Кайчы менен кесебиз. Чыккан торлордун баарын кескилет. Жараксыз кылып кесебиз. Анда жараксыз кылып берсеңер болот анда. Эң өзү торлорду оюучу жер именно ушул жер экен да. Күрмөндүрүп түш экен. Себеби эле заливтен заливле болуп кете берет экен. И өзү негизинде бу жерде өзү балыктарга, балыктын түрлөрүнүн как инкубатор болуп эсептелет экен да. Анан браконьерлер дагы ошону билип, именно көбүнчө эң астын ушул жака салат экен, ушул заливде салат экен. Булар баягы буй, суй немелерин коюп аткан болсо, азыр даже буйларын койбой 1 метр ылдый жака суунун алдына коет экен, GPS картага белгилеп коет экен, соткастачы. Булар кыдырышат, эчтемкени көрүшпөйт. Алардын GPS секторуна келет дагы түндөз кайра чыгарылат экен да. То есть буларга каршы уже дагы жаңы методдорду уже таба баштаптыр. Канча киши иштеп атасыңар постоянно? Марттан бери 2 группа кылып иштейм, 1 жумалык нөмөр менен 5 суучул чыгарам. Андан тышкары судналардын айдоочу капитандары, матрослор чыгат жардамга. Бүгүнкү күндө биздин өзгөчө кырдаалдардын ичине караштуу региондук суучулардан дагы алып 8 адам 8 суучулга чейин алып берип атабыз. 1 жумалык нөмөр менен 16 плюс командир 17 адамдар. Жалпы. Торбанда бу жерде, игенде турат. О, тетиги болот. Тигине ар жагы. Тигинде да баклашка турабы деди, конверттин ар жагында. Тигине ушул жерде бар экен да, значит. Жүр, көрөлү. балык бар экен. Ana bu eski toрлорго толкундагы билет өтөткөндө бар. Тереңдиги канча метр экен бул жер? 26. 26 метр. Дальше кет.